Assalamu alaikum. Facebook қолданушылар, assalamu alaikum. Бағбандар жамааты, саламатсыздарбы, құтмандуу кечиңиздер менен бардыңыздарды. Эми бүгүн азыр биз ушул Кызыл Кыяда бактабатты бүгүн бүтүрдүк. Эртең Куда кааласа, эртең менен иншалла Нокатка барабыз, Нокатта өткөзөбүз. Кудай буйруса. Анан бул кыскача ошол Лейлекте, Баткенде, Катыраңда, Кадамжайда, анан ушул Кызыл Кыя, Кербенде болгон бактабаттан кичине баанда түшүндүрмө берип кетсем, кандай иш-чаралар болду. Ал жерде эми көбүнчө эле биз сорт тандоо менен алек болдук. Себеби дегенде бизде мына сорт тандоо проблемасы өтө чоң көйгөйдү жаратып келатат да. Сортту тандашта биз адашып атабыз дагы, анан кийин эртеге ошол биз отургузган бардык ошол бактарактар, ошолордун мөмөлөрү эмеге жарабай калып атат. Экспортко. Ана дүйнө жүзү башка бир ушул мөбө жемиштерди сураса, биздин сортторубуз ага туура келбейт, алардын параметрлерине дал келбей, ошол себептен биздин мөмө жемиштерибиз жакшы өтпөй атат деп ошону түшүндүрдүк. Анан сөл жан багуу боюнча кичине түшүнүк бердик. Анан ошол биофабриканын кишилери дагы ошол колунан келишинче ошол энтомофаг менен дарылоо, анан ошону обработкасын биологический кылып, таза өнөм өндүрүү боюнча иш алып барды. Ошол Баткен облусунун ошол биофабрикасынын жетекчиси Турсуналы Токтомушев жанымда жүрөт. Азыр эртеге ошол Нокатка дагы ошол киши биз менен барып ошол айтып бере турган болду. Эми эмне дейбиз, эми чогулуш аябай жандуу өтүп атты, адамдарга аябай кызык болуп атты. Бул сорт тандоо боюнча чындыгында дээрлик иштер көп жылдан бери жүргүзө элек экен да. Мындай түшүндүрүп, бардыгын айтып, базарын айтып, расходун айтып, бардыгын түшүндүрүп бергени мындай нормальный бир мындай эме болбоптур да. Иш алып барылбаптыр. Мына багбандар чогулуш десе, келгиси келбей калыптыр. Себеби баардык эле чогулуштар чындыгында эми натыйжа бербегенден кийин деп ошондой бир жаман көрүп калышыптыр чогулушту. Бирок биздин чогулушка Кудайга шүгүр жакшы эле адамдар келип атат. Эми дээрлик баардык эле чогулуштар ошол район администрациянын жыйындар залында өтүп атат. Көбүнчө эле. Ошол баардык эле чогулуштар ошол райондун же шаардын ошол жыйындар залында болуп атат. Мэрияда же болбосо район администрациянын жыйындар залында болуп атат. Анан өзүңөрдүн жер адисиңерден сурагыла. Абдулла Ташиевич бактабат менен келе айтат, кандай даярдыктар бар, эмне кылдыңыздар? Эми бизге багы залды жылуу кылып, анан проектор коюп, ошого доска коюп, ошо микрофон коюп койсо болду, башка эч нерсенин кереги жок. Абсолютно бесплатно. Бир дагы адамдан бир да сом албайбыз. Эч бесплатный ошол дават. Эч кимден акча албайт. Болгону эле явка келип бергениңерге эле ошо сүйүнүп айтып берип атабыз, жакшы. Анан туугандар бардык ушул менин YouTube каналым бар, Абдулла Ташиевич Айыл Чарба деп. Ошол менин YouTube каналыма кирип, өзүңөр мындай коңгурочону басып койсоңуздар, подписка кылып койсоңуздар, ошол мен жүктөгөн видеолор силерге толугу менен барып мындай жаңы видео жүктөдүмбү, силерге уведомление келет, анан ошо менен үзбөй көрүп турасыңар, туугандар. Азыр бардыгыбыз эле дээрлик эле мына
өзүңөр көрүп атасыңар, биздин дагы туугандарыбыз бар Москвада. Биздин дагы туугандарыбыз бар, ошо Сибирде иштеп жүрүшөт. Акча салып атышат, өзүнүн ошо атасына салып атат, апасына салып атат. Ошол адамдардын дээрлик келип аткан акчалары бардыгы эле ошо той топурга, бир мындай отуруштарга, бир мындай зря кетип атат да баягындай. Жөн эле расход болуп кетип атышат. Ошону мен айтар элем, туугандар, ошол Москвадан келген акчанын ар бир сомуна аяр мамиле кылып бак отургузгула. Бизде 1 сотик бак, 2 сотик бак, 5 сотик бак, 6 сотик, 10 сотик, 20 сотик бак деген программалар бар. Ошол программаларга отургула. Биз силерге ошол өзүңөрдүн үйүңөрдүн жанына сонун бак эгип беребиз. Ошону биз жардам беребиз. Бак эгип, албетте каражатын силер көтөрөсүздөр, биз жардам беребиз. Ошол бактан эртеге мындай алгылыктуу жакшы сортторду отургузуп беребиз. Ошол жерден алма, өрүк, шабдалы, гилес, кара өрүк бардыгын сатасыздар. Өзүңүздөргө керек эмени беребиз да биз. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, туугандар. Силерге мындай менин постторуму көбүрөөк адамдарга бөлүшкүрө. Мына азыркы прямой эфирди дагы көбүрөөк адамдарга бөлүшсөңүздөр, ошол көбүрөөк адамдар ушуну көрүп туруп, анан кийин бак отургузууга ошол дили ачылса, ошого силер дагы шерик болуп каласыңар да. Ошол соопко силер дагы шерик болуп каласыңар. Силер билесиздер, Алланын даргөйү ушунчалык кең. Мына мисалы үчүн мага бергендей кылып эле силерге дагы берет да ошону. Болгон эле ушул азыр сооп деген бутубуздун астында тебеленип жатат, биз ону албай атабыз да. Ошого туугандар, бул жакшы кабарды жеткизип коюш, жакшы жолго буруп коюш да, бул дагы соопко шерик болосуздар, туугандар. Анан кийин мына эртеге Кудай кааласа ноокатта болот. Ошо ноокаттык бир туугандар бардыңыздар район администрациясына келиңиздер. Ошол жерде бардык багбандарга колубуздан келишинче бак дабат кылабыз. Анан кийин болсо, одон кийин бүрсүгүнү бак дабат Төм оюнда болот. Анан кийин Араванда болот. Анан кийин келип Кара суу, Алай, Чоң Алай, анан кийин Өзгөн, Каракулжа болуп Ош областьте өтөт да. Ошон үчүн бардыңыздарды ушул менин берген жазган постторуму, ошол киргизген расписанияларды толук адамдарга жеткизип бөлүшүп туруңуздар. Мына эми жакында Кудай кааласа аз күндөрдө ушул фонддун документтери бүтөт. Ошондо мен силерден дагы бир суранамын. Ошондо 75 сомдон ар бириң жок дегенде 75 сомдон которгула, туугандар. Ошондо анан аты жөнүңөрдү жазып, кимге бергениңердин бардыгын ошону жазып, бизден ошондой кичинекей квитанция кагаз аласыздар. Ошол кагаз менен силер өзүңөргө ошол 2 жылдан кийин ошол интенсивный болгон жакшы бир көчөт аласыңар. 10 көчөткө берип койсоңуздар болот, 100 көчөткө берип койсоңуздар болот. Ошол бардыгына ушундай бул питомник керек нерсе экен. Бир гана мага эмес, бир гана ошол министрибиз Эркинбек Чодуевго эмес, президентибизге эмес, бардыгыбызга керек нерсе экен, туугандар. Ошону көптөп ашар жолу менен ошол питомнигибизди бүтүрөйлү. Анан туугандар, салам алейкум, Дордой жака эмне эгиш керек экен? Туган Дордой жака ошол бардык эле азыр бишкектиктер кокон килеси отургузуп атышат. Ошо Регина, Бигоро Бурлат, Кордия деген сортторунан алып отургузгула, ошол жакшы болот. Анан карап көргүлө, таштак жер болбосун. Таштак жер болсо, бирге бир квадрат кылып казып алып таштап туруп, ошонун топурагын бардыгын ээлеп, кара топурак кошуп туруп, анан ошол жерге эгесиздер. Биогумус коюп жанына. Ошондо кокон килес жакшы болот. Анан куршапка кандай кайноолуп отургузайлы? Куршапка
Ошол кайнолунун Стенли деген сорту бар. Венгерка деп коет. Мына орустар. Ошондой сортун отургузгула. Ошол аябай жакшы болот. Куршап. Мына өзү оштун атырабы, полностью кара суу, жаңарык, отзадыр, куршап, мырзарык бардык өзгөндүн жакып эли. Анан кийин ошол ана кызылга чейин бардыгыбыз кайнолуп отургузушубуз керек, туугандар. Ошондо анан кийин бир завод курулат. Эгерде бардыгыбыз бир жерге отургузат, ошо бирдей кылып бир сот отургузулса кайнолуу. Ошондо аябай сонун болот. Абдулака, Павлония боюнча дагы маалымат болуп атабы? Бак даватта. Павлония боюнча мен эле неме берип коеюн. Павлония дарагы аябай эмени күчтүү талап кылат экен. Муну эч нерсе өспөй турган жака отургузуш керек экен. Ошол жактан алыс жака отургузуш керек экен да. Бизге керек эмес жерлерге, ал жерге эч нерсе болбойт десе, анан кийин Павлония отургузгула деди да түрктөр. Ошондой, туугандар. Көчкү болгон жерлерге, ошондой жерлерге отургузгула. Дагы суроолор барбы? Бергиле, туугандар. Кандай суроолор бар? Бак боюнча мына өдөнү түрүп көрөйүнчү, кандай суроолор өтүп кетти экен. Абдулака, Асылбеков Урматбек. Абдулака, мен Москвадан туруп айтып атам таныштарга, азаматсың жигит. Айтып, ошол мен ошол семинарыма катышып кетсин. Ассаламу алейкум, саат канчада, кайсыл жерде болот ноокаттын? Рай администрацияда саат 10-да болот. Бардык тууган уруктарды айтып алыңыздар, келишсин. Ассаламу алейкум, рахмат. Ва алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Болду. Суроо жок экен. Ва алейкум ассалам. Туугандар, суроо бериңиздер. Эми ошол суроо жоопко өтөлү. Кандай силерди кызыктырган бир, өзүңөрдө орчунду, өзүңөрдүн багыңарда кандай бир проблема болсо жазып коюңуздар. 3000 метр толуу айылга кандай чөп пайдалуу тойтка? Эми топинамбур отургузуп көрүш керек. Анан кийин румикс. Амарант. Ошол үчөөнү отургузуп көрүш керек. Суданская travaдагы сууду аз талап кылат. Ошол суу аз талап кылган той чөптөрдү отургуза бересиз. Рахмат, Айпери. Дагы суроолор барбы? Азыр эми чөп боюнча айтып кетсем, баягы эле чөптөр: румикс, амарант, суданская трава, сорго, топинамбур, люпин, ошол рыжик и румикс. Ошол 7 чөптү отургузгула. Ошол чөптөр мына биздин малдын тойтун толук чечет. Малга тоyut деген эмеден проблема болбой калат. Ассаламу алейкум, Жалал-Абадка кокон гилес жана шапталы отургузсак болот. Болот. Мухаммед, жакшы болот. Ноокатка дагы туугандар кокон гилести пикир кылып атабыз, анан өрүктү пикир кылып атабыз. Себебинде Россия менен Казакстан отургузган алмаларды мына балдар барып көрүп келди. Bir ile rayonga 50.000 гектар отургузуптур, туугандар. Bir ile району. Ошон үчүн туугандар, силер кокон гилес, өрүк, шавдалы, кара өрүк ошондойго аракет кылыңыздар. Кокон гилес жазда гүлдөйт, бирок мөмө урмат. Ошол кокон гилесиңиздин жанына жапайы кокон гилес отургузасыз, вишняны. Анан кийин драгана желтая деген дагы бир кокон гилес бар, ошол сиздин кокон гилесиңизге опылитель болот. Көп. Куюп бербеш. Урматбек Оразалиев Бишкек шаарында дагы өтөт. Февралдын аягында өтөт. Ошол чогулушту Кудай кааласа өзүм айтамын. Ошол Академия, Айыл чарба академиясында өткөзгөнү жатабыз. Ошол жерге чакырамын бардыңыздарды. Ошол менин барак
жамды қарап тұрсаңыздар, расписаниясын шығарамын. Бишкек шаарында да өтөбүз, Кудай кааласа. Чоң семинар болот. Ассаламу алейкум. Аксыга сөзсүз барабыз. Кудай кааласа, мына азыр расписаниясын сизге таштап коёмун. Шуну таркатып коебуз мына. Аксы Токтогул өзгөндө болот, Кудай кааласа. Болот, жөн эле отуруп маалымат алса болот. Ассаламу алейкум ага, менин алма багымдагы алмалар мөмө бербей майдаланып кетти. Эмне кылсам болот? Буташ керек, Нурбек. Жакшылап буташ керек дагы, анан кийин астына азыкты аябай бериш керек, опылителин оңдош керек. Опылитель сатып атабыз, яблочный опылитель, ошол Агроинвест Азия деп, мына ошол эмеде бир эме ачылган. Мына Юго-Западта, Ошто. Ошол жерде яблочный опылительдер келген, ошолор сатылып атат, ошодон алып барып отургузсаңыз оңдолуп кетет. Сиз айткан уруктарды кайдан алат? Россияда Мирбек Кыдыралиев, Россияда ушул уруктар Москванын өзүндө сатылып атат. Эч жака барыштын кереги жок. Мен мурда ар жерден таптым эле, азыр болсо бир фирма табылган, ошо бардык уруктар бир жерде сатылат. Бир жерде. Мен айткан 7 уруктан сырткары дагы бир 70 түр урук бар экен. Ошолордун бардыгын алып келип, тойт маселесин биз толук чечсек болот. Мирбек Кыдыралиев ушул Москвадагы бир туугандарыма бардыгын айтамын, ошол мен айткан чөптөрдүн бардыгын издегиле. Москвада бардык урук саткан магазиндерден издеп, ошону айылга жөнөткүлө. 1 кило, 10 кило, 100 кило, 200 кило, 500 килограммдан салгыла. Ошол келе турган болсо, малдын бардыгы фермага тоодогу баягы 1 миллион гектар ашык жерибиздин бардыгын бак кылып ала турган болсок, өтө жакшы иш болот. Коңшулардан да уялбай калабыз. Башка бирөөлөр дагы бу жерге келгенде ойлонуп келип калат. Ассаламу алейкум. Чоң алайга кандай алма эгиш керек? Сунуш угабыз, рахмат. Бешен чоң алайга ol карагат отургуза бергиле, карагат аябай жакшы болот чоң алайга. Менде сунуш бирөө төө жет, жайык эгин эгилүүгө жараксыз жерлерге мамлекет сүйлөшүп бир пайда алып келчү дарактар отурса кандай болот деп ойлойм. Ой, жакшы ойлоймун. Ошого каражат жок болуп атпайбы, туугандар? Каражат жок. Ошо 5 миллион доллар керек болуп атат. Ошол эгерде биз эгерде биз өзүбүз питомник ача турган болсок, 3 миллиондон 30 миллионго чейин жыл сайын көчөт берип тура турган бизде питомник курулат эле. Эгерде 5 миллион эле доллар ажыратканда. Эми азыр ошол акча жок болуп атпайбы? Ошол акча жок себептен азыр биз ушинтип кыйналып атабыз. Көчөт жок. Көчөт болсо кана эми бардыгына жазып туруп мынанчасын да бересин деп 1-2 жылга берип таштайбай элек. Кана эми ошондой болсо. Кара сууга кайсы сортун сунуштайсыз алманын? Туугандар, кара сууга слива сунуштаймын мен. Алма отургузбагыла туугандар. Кара сууда алманын эрте быша турган чилгилерин отургузсаңыздар мейли, бирок багы күздө сакталуучу сорттор кара сууда жакшы болбойт. Ошон үчүн бардыгыңыздар ошол слива отургузгула. Мына кара суунун 30 адырдан түшүп келаткан жерде бир акебиздин ошол слива багы бар. Көргөнсүңөр да. Слива деген неприхотливый дарак болот. Анча-мынчага эч нерсе болбойт. Ошол сливаны отургузсаңыздар, кара суулуктар, өтө чоң пайдага ээ болосуздар. Келебиz, Умар, келебиз, сөзсүз барабыз иншалла. Ассаламу алейкум. Мен былтыры супер речиф алма алдың эле, бойлору пас өсөт, окшойт, поликарликте бердиле. Качан мөмө бе алып баштайт, Кудай кааласа. Келирге мөмө алып баштайт, обрезкасын кылып койгула азыр. Обрезка кылып койгула, баягы мөмө бербей эле ушул мындай нода сүрүп кетет да, ушул карлик, поликарликтер. Ошон үчүн жакшына кылып эме кылып тургула. Кесип тургула. Баткенге граница жанагы айткан көчөнө отургузалыбы, тажиктер тынчып калат беле. Бекназар Сариев эң туура сөз. Эгерде мисалы үчүн коштаң менен эмеңди баягындай ортону бөлгөндө сөзсүз
сетка тартылат дагы, анан жанына ошондой эмне баг отургузулат. Мына менин терек отургузат элек мурда, живой сгород кылып коет элек. Туура айтасыңар. Сөзсүз түрдө ошол жерлер аныктала турган болсо, биз ал жерге чытырман токой кылып эле ошол жерге бир баг отургузуп салышыбыз керек. Ол баг болсо жөн эле тура бербестен элге пайда бериш керек. Менимче ошол жерге биз ежа малина, ошол крыжовник, ошого окшогон нерселерди отургузуп сала турган болсок, өтө жакшы болот. Ассаламу алейкум, Тогуз Торого келесизби? Кенжебек Орозматов аракет кылабыз Тогуз Торого барганы. Бара албай кала турган болсок, Кудай кааласа жаңы жол ачылганда сөзсүз барабыз иншалла. Саламатсызбы Карлөөгө бактарактан осунун шарттарын айтып койсоңуз канча жыл мөмө берет алдынары? Сусаркан карликовый бактар 25 жыл, 30 жыл өмүр сүрөт. Отургузганда сөзсүз түрдө яманын ширинасын 50 кылып туруп, анан түбүн дагы 50 кылыш керек дагы, анан ошол жерге астына баягы чириген чырпык, ошондой компост салып туруп, анан үстүнө көчөттү коюп отургузуш керек. Анан ошондо анан кийин барган суудагы ошол бардыгы ошол астындагы жер семирткич ошону жакшы өнөм берет. Тамырларын, чач тамырларын эрте чыгарат. Ошон үчүн обязательно астын сразу ошол анан биологический обработка кылыш керек ал көчөттөрдү. Эмне кылыш керек? Ошол биофабрикада биолигин бар, анан триходермин деген дарысы бар. Ошону менен ошол лайга чылап туруп, разболтовка деп коет. Ошол лайга малып туруп, анан кийин эгесиз. Ошондо өтө сонун болот. Менин номерим 0550 20 0007. Кыргызстан бардыгы билип калды окшойт. Ошого WhatsApp'tan жазып койгула, суроо, кеңештер болсо, мен колдон келишинче ошол жерде жооп беремин. Рахмат сизге да. Алабукага эмне эгебиз дейт? Алабука суук жерлерине ошол алма эккиле, анан калган жерине шапталы, өрүк, кайнолу, бул ысык жерлери боло турган болсо, өзбекстанский погода бар жерлери бар экен, ошол жерге мына Бишкекке ташып сата турган жакшы баягындай узун дамский пальчик, розмарин, анан кийин дагы кандай кишмиш, анан мерс деген жүзүм чыккан. Ошол жүзүмдерден отургузгула. Азыр өзүңөр билесиздер, биз өзүбүздү 3% эмес, даже 2% жүзүм менен камсыз кыла албайбыз. Эмне үчүн жүзүм отургузбай жатасыздар, ошону түшүнбөй жатам. Айтып коюңузчу, ромикс, амарант, сорго, суданка, люпин, рыжик, топинамбур. Ошолор. Амарантты айттым окшойт, Ошко кокон келерске азыктарды тапсак болобу? Гүлжүгүт Абдыраев, Ошто кокон келерске азыктарды биогумус салгыла, анан кийин биофабриканын биолигинин и анан триходерминин куйгула. Биофабрика десеңиздер, мына эски мясо комбинаттын жанында ошол жерде биофабрика бар. Ошол жерде Индира Эменбаева деген кыз иштейт. Иминбаева же Эменбаева? Эминбаева. Индира Эминбаева экен. 4 жылдык көчөттөргө кандай азык беребиз? Рахмат Кулатовдон. 4 жылдык көчөттөрдүн ар бир жылын эсептеп 2 килограммдан астына биогумус көмөсүңөр. Тамырга тийгизбей, 30 сантиметр берактан. Высоко рослыйларга болсо, ошол шагы канчага чейин түшкөн болсо, майда тамырлар. Ошо шагы мындай кеткен болсо, ошонун түбүнөн бересиздер дагы, ошол жерди казып туруп, ошол 8 жерге 8 килограмм биогумусту көмүп туруп, анан кийин суу кое турган арыктын түбүнө көмөсүңөр, ошол жерде суу болгон сайын наватка окшоп эрип тамырга бере берет. Ошол биогумус бересиңер. Баястан эми акча жок болсо барып, бардыгыбыз эле иштеп келип, анан кийин бул жакта бизнес кылып атабыз. Мен жакшы караймын. Россияга барып, акча тапканы барыш керек дагы, анан о жерде барып алып, ошо Очаковский же баягы бала аракты ичип, ошондой жаман болбой, жакшы болуп кайтып келишке аракет кылгыла. Ошо адам болуп барып, адам бойдон кайткыла да ошо Россиядан. Ошол башка требования деле жок. Ошончолук батыр болуп барып, ошончо ишибизди бүтүрүп берип атасыңар. Силерге чоң рахмат, мигранттар.
Бардığınızlarga alkış жана чоң ыраазычылык. Кайтып келиңиздер туугандар. Кыргызстан дайыма сиздерди ошо кучагын ачып күтүп алат. Эми телеканал ачыш боюнча иштер жүрбөй атат. Себеби дегенде мына фонддун документтери бүтө элек. Фонддун документтери бүтсө, ошол эл акча салып берсе, кудай кааласа ошол телеканалды эң биринчи болуп ошону ачайлы деп атам. Ошону ачкандан кийин анан кийин бир жыйынтыктар болобу дейм да. Дилшат Маматов, Нурпери, рахмат. Дилшат Маматов эми биздин өзүбүздү өндүрүштү колдош эми болгон эле ошол өзүбүздөн чыккан товарларды кандай болсо дагы, катуу болсо дагы, ачуу болсо дагы чыдап алып турушубуз керек. Бир жарым жыл алсак, башка бирөөнүн товарын аралаштырбай, жалаң кыргыздыкын алып берсек, жарым жылдан кийин бардыгы өз ордуна түшөт эле. Issık Kölgө дагы, Нарынга дагы, Баткенге бардык жеринде ошол Red Chief, Golden Delicious и Granny Smith 3 түр алма чечкенбиз, ошону отургузгула. Көчөтүнүн баасы, Porlu Karli көчөтүнүн баасы 200 сом, 230 сом экен. Бишкекте сатылып атат. Лачынбек Пазылов, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам сизге. Аэропорт жактан кокон гилес отургузсаңыз болот. Таштак болсо, ошо баягы мен айткандай кылып, метр на метр, анан түбүн дагы метр кылып казып, таштардын бардыгын ээлеп таштап, кара тупуракка аралаштырып, биогумус менен ошонун үстүнө отургузасыз. Мурат Мурасбек уулу, Павлония дарагы боюнча маалымат бар. Оны баягы эч нерсеге жарабай калган алыскы бир тоолорго, анан адырларга отургузат экенбиз. Берки ишке жарамдуу жерлерди мөмө бере турган дарак отургузат экенбиз. Карлик көчөнүн баасы канча? 200 сом, 230 сом. Эркектер, силерде шанс көп. Ушулбай эке жардам бергиле, бирлешкиле. Нурпери, рахмат карындашым. Сен деле ошо азамат кыз экенсиң, өмүрүңө береке берсин. Алманы январь, февралда обрезка кылса болобу? Болот. Температура 10 градустан ылдый болбосо болот. Үшүк уруп кетпей турган болуш керек да. Баягы булар выдерживать эте турган температура ошол. Анан кийин ошол алманы кескен жерге сразу лай чапташ керек. Лайды болсо ошол биофабриканын биялегини анан триходермин менен аралаштырып туруп, ошону лайчыла кылып, ошону менен шыбайсыңар. Ошондо үшүк да урбайт, и бактерия да кирбейт. Ассаламу алейкум. Сузак районунда кайсыл бакта отурса болот? Сузакта бар жокто отургузса болот. Ошо азыр биз кокон гилес сунаштап атабыз, өрүк, слива ошону отургузгула. Ассаламу алейкум. Маевкага бак тиккенмин, 2 гектар бир көрүп бербейсизби? Алтынбек Кыдыралиев, ошол жерге ошол биздин группага киргиле, Telegram группада. Ошол жерде биздин Бишкекте дагы, Ошто дагы өзүбүздүн ошол бакты көрүп бере турган адистерибиз бар. Вот ошолорго кайрылгыла. Мен азыр ошо Telegram группанын ссылкасын тыштап коёмун. Бул силерди баягы телефонуңарды баягындай кылып забивать этпейт, памятке влиять этпейт бул группа. Telegram. Ошого кирип алсаңыздар, ошол жерде силердин багыңарды бар жокту көрүп бере турган адам болот. Биогумусту кокон гилес салса болот. Аябай жакшы болот. Кыкты салса болбойт го. Туура кыкты салса болбойт. Себеби дегенде кыкта баягы ак курт бар. Биогумуста ак курт жок. Салса болот. Onu кирип кете турган болсо, ошол кокон гилестин тамыры аябай таттуу болот. Ошону жеп коюшат. Ширин болот да мындай. Сахары бар. Ошон үчүн жеп коет. Сонун бактын аралында канча болуш керек? Айтып бересизби? Эгерде бакты туугандар үйдүн ичине, үйдүн жанына отургуза турган болсоңуздар, 1 сотик, 2 сотик, 5 сотик, 10 сотик. Ага пол карликте болсо 1ге 2 кылып отургуза бересиздер. Эгерде производственный бак боло турган болсо, анда 3 калтырыш керек ордун. Карликтики 1, полу карликтики 2 метр болуп кете берет. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Кайерден болосуз? Мен Жаңарыктан болом, Кара суунун жаңарыгынан.
Ошол жерде менин ата бабамдын жери, мен жору баласы боломун. Эсеке жору 5 абышка Кайкалак тобунан болом. Менин жерим Кызыл Кол. Өскөн жерим Ошто, Куршапта, Каратайда, Алайда. Мен жүрбөгөн, ошо өспөгөн жерлер калбады. Атамдын жумушуна байланыштуу мен ар жерде ошондой чоңойгонмун. Ошо кайсы айда отургуш керек. Эми амал киргенде баштай бересиңер. Сарынжы, мына силер жакта эмеде баштап баткенде ошо февралдын эле уже бир 10-15-леринен башталат. Арка лейлек жак ысык да. Силердики эрте эле башталат, февралда эле. Ажы өрүктүн уругунан эгип койсом 4 түп чыгыптыр, айдыркин кантип чоңойтса болот эми айтып коюңузчу. Лачынбек Базылов, туган, мага личкама жазсаңыз, мен сизге ошол фирманын мына жерге эле берип коеюн. Фирманын немесин беремин. Бардыңыздарга азыр Оштогу Агро Инвест Азия Түркия көчөттөрүн сатып атат. Ошол жерден алыңыздар, аябай сапаттуу көчөттөр сатышат ошолор. Мен оюм бар, макул болуп жер берилсе өзүндө эптеп кетет деп ишенем. Эл өзүндө Ала Бука районунда жерлер бар, мындай жерлер 7 областта деле бар. Эгер каражат жок болсо, эл аракет кыла алат. Тугандар, эми мамлекетибиздин көрүп атасыздар, колдон келишинче бизге багбандарга, дыйкандарга мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Биз бардык иштеп кетиш биздин өзүбүздүн дээрибизде. Биз өзүбүз иштеп кетишибиз керек. Аракет кылсак, берекет Куда кааласа. Карлик гиляс аралын канча метрден эгиш керек? Карлик гиляс гилястын аралыгы 2-ге 4 болуп атат азыр. Же болсом 2,5-ге 3 кылса болот. Ысык көлдүн тоң районунун үстүнкү өрөөнүндө кандай бак тиксе болот? Алма отургузгула силер, карагат отургузгула. Өрүк болот силерге, бар жок деле отургузса болот тоң районунда. Assalamu alaikum байке, менде суроо Бишкектеги мэрия тиккен бактар эмнеге өспөй калып жатат? Алар кеминде $100 айланганго дейт. Оны мэрге суроо бергиле. Аллахым разы болсун сизге. Рахмат сизге да. Assalamu alaikum. Сизден сурайын деген, сизге да Алла разы болсун. Ынтымак Исмаилов. Assalamu alaikum. Сиздин чүйгө тагыраак айтканда Катар районунда тоо жагында жаңгак тиксе болот. Болот. Такеев чандлер только тикпейсиздер, чандлер. Фрунетте, фрункетте деген сорттор бар. Ошолорду отургузгула, турецкий жаңгактар келип атат. Аябай сонун түшүн берет. Assalamu alaikum, Алла разы болсун. Ва алейкум сизге да. Кандай сиз кулжага не тиксек болот? Алма отургузгула, Алма Заматов кулжада аябай сонун болуп атат алма. Таксыр, токтогула келесі суроолорду ошондо бериңиздер ошондо. Бадам мисте күрсүдө кайда алсам болот, Оштон болом. Бая мен жазып койдум. Комменттерде карасаңыздар, ошол жерде бадам писте дагы келет ошол Агро Инвест Азияга. Бакты мал качып койсо эмне кылабыз? Ошол жерин лечение кылыш керек. Биолегин, триходермин деген дары менен обработка кылып туруп, ошону жакшы кылып туруп, баягындай лай менен жаап туруп, анан кийин мындай денени байлагандай кылып байлап коюш керек, бинтовка кылып туруп, ошол жерине тез карт алып туруп өсүп кетет. Анан малды, ошону жеген малды, ошонун кажыган малдын каны менен дагы жууп көрүш керек. Десем, бардык мал баккандар жаман көрсө керек мени, бирок ошондой эле кылыш керек болуп калды. Төрт сотик жерге бак дегем Орто Сайга. Орто Сайда бар жок болот. Кайнолу болот, өрүк болот. 4 сотик жерге алма отургуза турган болсоңуз 4 сотик жерге. Ошондо гектарына 4400дөн болуп атса, так ошондо 100ке бөлгөндө 400дөн тийип атабы? Ошондо где-то 220 бак болуп калат экен да, алма отургузсаңыз болот. 220 штук алма отургузсаңыз ошол эмеңизге.
Ошондо болот. Ошо өзүңүз деле бөлүп көрүңүлө. 4400'dü 100'e bölөсүз, ошондо 44'төн тиеби 44'тү 4'кө көбөйтөсүз. Ошондо 200'гө жакын болуп калат. Ошол алмадан ар бир түбүнөн 15 килограммдан 25 килограммга чейин түшүм берет. Кичинекей эле бактан сонун түшүм алып турса болот. Мына биздин карлик, поликарлик көчөттөр менен. Бактабат ийгиликтүү болуп жатабы ишиңизге. Рахмат, болуп атат акырын, элдин кызыгуусу жакшы, келип атышат. Үйрөтүп атабыз, үйрөнүп атабыз. Кээ бирлери бизден күчтүү экен, бизди үйрөтүп коюп атат. Ошолорду ошол жерге старший кылып таштап, ошол жерге багбандардын биримдигин уюштуруп кетип атабыз. Көлдүн жээги ошо аны эмне кылса болот, эмне эксе болот. Көлдүн жээгинде бизкилер көбүнчө эле тал терек эгип таштап атат, бирок көлдүн жээгине сонун кылып, мына эгерде эч ким барбай турган болсо, ошол көлдүн жээгине мындай ойлонуп көрөйүн, көлдүн жээги для декорация боло турган болсо, оно глицинаны отургузуш керек. Эгерде болсо пайда табам десе, бул көлдүн жээгине өрүк жакшы болот. Өрүк отургуза бергиле. Суукка туруктуу кокон поликарлик гиластын сортун айтыңызчы, аполитил канча аралыкта коюш керек? 10 көчөткө 1 көчөт аполитил түшөт, суукка чыдамдуусу ошол регина экен. Регина, анан кийин баягы беркинси дагы. Бигоро бурулат. Экөөсү жакшы болот. Кара сууда көчөт каерде сатылат? Кара сууда эмес, ошо эмеде сатылат көчөт. Ошто сатылат. Ошол Эльдорадо ресторанынын жанында эме бар, логистический центр бар, ошол жерде сатылат. Талдыкка алма жакшы болот. Алма отургузула, Урмат Анарбаев. Кокон гилас эксек эле соолуп кала берет, не кылсак болот. Кокон гиластын түбү аябай жумшак болуш керек, таш болбош керек, ташка тийсе эле солуп кала берет. Ошо карап көргүлө, эгерде таштак боло турган болсо, бирге бир купту алып таштап туруп, бая мен айткандай кара топурак, өзүнүн топурагын аралаштырып, биогумус аралаштырып, анан отургузасыздар, отургузганда до конца көмбөйсүздөр. Мына стакандай кылып туруп до конца көмбөйсүңөр, ушул жерде калыш керек, ошол жерге суу түшүп, ошол жерге органикасы бара берет. Ассаламу алейкум, кандайсыз ака? Медо өрүктөр өсүрсөк болобу же башка сорттор жакшыбы төм оюнга? Туугандар, азыр төм оюн эң ысык жерде. Төм оюнга силер баягы өрдөк тукум отургузгула, эрте базарга чыга турганын. Уже майда силердин өрүгүңөр сатылып, уже акчасы чөнтөккө түшүш керек. Эмне себептен силер эрте пыша турган өрүктөрдү отургузбайсыздар? Өзүңөр билесиздер, эрте пышканда баардык нерсе баасында болот. Анан кийин мына Тажикстан, Өзбекстан эртеге бизге мөмө жебишти такыр киргизбей кое турган болсо, жазда биз эмне августка чейин эмне кылабыз? Ойлонгула туугандар. Ошон үчүн майда быша турган ысык жерлерге мына ушул төм оюн, нокат, кадамжай, баткен, лейлек баардыгыңар эң эрте быша турган, ушул майда быша турган мөмө жемиштерге огородуңарды толтура бергиле. Ошол жерге ошол дарактарды отургузуп, мына биздин мөмө жемиштер бышкычайын силер бизди обеспечить этип турушуңуздар керек. Чүйгө айва алмасын, дагы слива эксен болобу? Силерде айва алмасынын кандай сорттору бар, айтып бериңизчи. Тетиги мен таштап койгон фирмага звонить этиңиз, айвасы дагы, сливасы дагы бар, алмасы дагы бар. Ошол жерден толук түшүнүк беришет. Медовыйдын карликтери бар. 0550 20 0007. Эң жакшы, эң түшүмдүү болгон бак кайсыл бак? 18 сотик жерге. Каерде? Мирбек, каерде экенин айтсаңыз, анан сунуштайлы. Медовыйлардын карликовый сорттору барбы? Бар, Абдулазиз Асылбек уулу. Кандай десең жакшы, Нурлан жолу. Рахмат, Нурланбек. Кудайга шүгүр. Тынч, нормальный. Нарыңга кандай болот деп ойлойсуз? Туугандар, нарынга азыр алманын погодасы барып калды. Алма отургузгула, нарын полный эле алма отургузса болот. Анан бирок алмага караганда мен силерге ошол нарынга
Карагат сунуштайт элем. Карагат аябай жакшы болот силер жакка. Ошондой баардык эле жерлерге сонун кылып туруп сортовой европейский сорттору чыккан карагаттарды. Ошону карагаттарды отургузсаңыздар, мына алмага караганда, башка эмелерге караганда жакшы пайда берет эле ошол. Нурлан жакшы өнүгүп атат. Багбанчылык эми өнүгөт, Куда кааласа. Мурда жакшы эле, азыр одан да жакшы болот. Ассаламу алейкум Абдулла аке, полиграф карласын эгилгени кандай эгилгендерин кайдан көрсөк болот? Ошол баягы мен берген баягы немеде Агроинвест Азияда өзүнүн баягындай көрсөтө турган бакчасы бар. Ошол жерге барсаңыз, ошол жерден көрсөтүшөт. Нурлан февралда алманы чеканка кылса болобу? Болот. 10 градустан төмөн болбош керек. Мурун камыш өскөн саздак жерле, беде эксек жакшы өспөйт. Алма өрүк шавдалы эгип койгонбуз. Өсүмү жакшы эмес. Ошол жерге совет берип коюң. Өмүрбек азыр ошол камышты технический жолу менен кичине оруп турасыздар. Анан алма өзү өсүп кеткенден кийин ол камышка баягы көлөкө болуп өзү жоголот. Анан анча мынча ошо механический жол кылып эме менен трактор менен тазалап турасыздар. Ортосу ачык болсо керек, силердики эски высокорослый да. Анан түбүн азыктандырыш керек. Алмалардын түбүнө ошол биогумус берип, үстүн баягындай листовой подкормка деп коет. Ошондой листовойго мына биофабриканын баягы эле айткан органика, биолигин, анан триходермин дарысын пайдаланасыздар. Ассаламу алейкум, карлик алмалар канча жылда салат? Карлик алмалар 2-чи жылы уже түшүмгө кирет. Канттын тоо тарабында 8 соту кандай алма эксем болот? Келдибек, бардык эле жерге биз алма отургуздуруп атабыз. Red Chief, анан Golden Delicious и Granny Smith. Ва алейкум ассалам Алимбек, кандайсыздар? Ошол Red Chief, Golden Delicious, анан Granny Smith алмасы жөнүндө айтып кетейин. Кызыл алмалардын эң акыркы усулдагы чыккан эң жакшы алмалары. Ошол Red Chief болот. Баягы сары алмалардын эң жакшысы Golden Delicious, анан көк Семиренко алмалардын эң жакшысы ошол биздин ошол Granny Smith алмасы. Нокенде расписаниясын чыгарганмын, мен личкама кирип карасаңыздар, расписаниясы бар, Нокенде качан болушу. Суу жок кайрак жерлерге кандай көчөтөр сунуштайт элеңиз? Тоолуу аймакта, рахмат. Максатбек Нишанбаев, тоолуу аймактарга азыр эми эптеп көгөртүп алсаңыздар, ошол бадам менен эле мистени сунуштайбыз, жаңгакты сунуштайбыз. Болот. Ошто Актилек кичи айылда 8 жерге эмне эксек жакшы болот? Ошто Актилек кичи айылда 40 жерге эмне эксек жакшы дейсиз? Кокон гилес отургузгула, Актилекте жакшы болот экен кокон гилес. Алабукада болом алманы деп жатат. Анан алманын астына паспорт дары чачсак болобу? Туугандар, астына дары чачпаңыздар. Дары жөнүндө биз азыр дабат кылып жүрөбүз, туугандар. Бардыңыздар, уңуңуздар. Химия аралашкан дарыларды салбаңыздар. Эртеге мына лаборатория бүтүп кала турган болсо, биз экспорт кыла албай калабыз. Себебинде бул химия качан чачылган, ким чачкан, даже качан чачылган, кандай дары чачылганынан да билип алышат экен дагы. Өткүзбөй атат. Превышает допустимые нормы деп коет экен. Ошол үчүн туугандар, дары такыр сеппегиле. Бишкекте Көкжар айылга кандай кокон гилес эксек болот? Эми азыр бардык эле Регина, Кордия бурлат, Бигоро бурлат, анан Кордия деген кокон гилестарды отургузуп атышат. Ошого силер дагы ошондой отургузула. Камыш өспөй калган түбү чопо сыяктуу жумшартса болобу дары менен? Рахмат. Өмүрбек, ошол жумшарта турган дары бар. Ошол биогумус. Любой почваны жумшак кылып коет. Чопону дагы башкасын да. Ошон үчүн туугандар, биогумус чыгара турган сөл жылан алып багыңыздар, бардыңыздар. Ошол суроолор да түгөндө окшойт, биз да чарчадык. Бардыңыздарды ушу аманчылыкта, эсен соочулукта көрүшкөнгө чейин тынч болуңуздар.